Алато 24-тө жаңылыктар. Гимнді өзгөртүү боюнча депутаттык комиссия түзүлдү. Ысыгатада май өндүрүүчү завод ачылды. Жыл башынан бери дээрлик 60 миңге жакын айдоочу унаасын камсыздандырды. Алдыда мына ушул жана башка кабарларга кененирээк токтолобуз. Студияда кызматта Тутан Мелисов, саламатсыздарбы. Гимнді өзгөртүү боюнча депутаттык комиссия түзүлдү. Ага 8 депутат кирди. Алар Жанар Акаев, Аккулу Бердиев, Бактыбек Кемарипов, Венера Райымбачиева, Кубанычбек Самаков, Саитбек Зулпуев, Айбек Маткеримов жана Советбек Рустамбек уулу. Министрлер кабинетинин гимнди 3 вариантын жогорку кеңешке сунуштай турган мекемелер аралык комиссия түзөт. Алар депутаттык комиссия менен иштешип чыгып, жогорку кеңеш 3 долбоордун ичинен бирин тандап мыйзам менен бекитет. Эскерте кетсек, гимнди өзгөртүү демилгесин Нурланбек Шакиев көтөргөн. Ал азыркы гимндин кайрмасы Кыргыз СССРнин гимнине окшош жана анын өзүнүн 3-чү жак менен жазылып калганы боюнча коомчулукта пикирлер айтылып жатканын билдирген. Бул пикирди айрым композиторлор, акындар жана филологдор дагы колдоого алган. Азыркы убакытта мамлекетибиздин жүрүп жаткан жаңыланууларды, ири реформаларды, калк турмушун жакшыртуу жаатындагы алгылыктуу кадамдарды эске алып, өлкөбүздүн эгемендигин, эркиндигин, Кыргыз Республикасынын бүтүндүгүн жана калкыбыздын ынтымагын даңазалаган, элибиздин келечекке болгон ой тилегин жана үмүтүн чагылдырган Кыргыз Республикасынын мамлекеттин гимнин жаңы редакциясын иштеп чыгуу мезгил талабына ылайык деп эсептеймин. УКМК тарабынан тергелип жаткан кылмыш ишинин алкагында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин экс-министри, жогорку кеңештин экс-депутаты, Жалал Абад облусунун экс-губернатору коррупцияга шектелип кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен билдиришти. Анын 1995 жылдан декабрынан 1996 жылдын апрелине чейин Кыргыз Трансавто мамлекеттик акционердик коомунун төрагасы болуп турган учурда айрым кызмат адамдарынын көмөгү менен Токчулук мамлекеттик акционердик коомунун акцияларын мамлекеттин эсебинен сатып алып, андан кийин мурдагы балыкчы эт комбинатынын кыймылсыз мүлкүн мыйзамсыз жеке менчикке алып чыккандыгы аныкталган. Бүгүнкү күндө жогорудагы кыймылсыз мүлктүн наркы 626 миллион сомду түзөт. Азыркы учурда белгиленген коррупциялык схемага башка адамдардын катышы аныкталууда жана мыйзамсыз менчиктештирилген мүлктү кайтарып алуу боюнча иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Баткенде 6 гектардан ашуун жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Мындай маалыматты атайын кызмат таратты. Анда мыйзамсыз жеке менчикке алынган жерлерди кайтаруу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруунун жүрүшүндө УКМК тарабынан 189 миллион сомдук жер тилкеси мамлекеттин балансына кайтарылды деп айтылат. Аталган жер тилкеси Баткен районунун Карабулак айылында жайгашкан, жалпы аянты 6,3 гектар болгон Абдукаримов атындагы орто мектептин аймагынын бир бөлүгү болуп, мурда өспүрүм коомдук фонду тарабынан кыймылсыз менчиктештирилгендигин аныктаган. УКМК жеке менчикке мыйзамсыз өтүп кеткен социалдык жер тилкелерин аныктоо жана мамлекетке кайтаруу боюнча иштерди улантууда. Ош шаардык ветеринардык башкармалыгынын башчысы Санжарбек Ергешев кармалды деген маалымат чындыкка дал келбейт. Буга чейин 22 ноябрда атайын кызмат ветеринардык кызматта иштеген бир жетекчи коррупцияга шектелип кармалганын кабарлап, видео тараткан. Бул тасмада көрсөтүлгөн адам суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине караштуу ветеринардык кызмат башкармалыгынын башчысы. Ал эми Ош шаардык ветеринардык башкармалыгынын башчысы Санжарбек Ергешевдин бул видеого тиешеси жок жана ал эч кандай кылмыш ишине шектелбегенин маалымдайбыз. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев Чүй облусунун Ысык-Ата районунда Чопоташ компаниясынын кум жана шагыл өндүрүүчү заводунун ачылыш аземине катышты. Заводдун курулушу үчүн Ысык-Ата райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан жер бөлүнүп берилген. Ишкананын жалпы кубаттуулугу 600 тоннаны түзөт, экинчи багыты бетон өндүрүүгө багытталган. 60ка жакын адам жумуш орну менен камсыз болгон. Келечекте заводдун кубаттуулугу артып, жумушчулардын саны дагы көбөйөт. Бакыт Төрөбаев өлкөгө инвестиция салууга кызыктар ишкерлерди мамлекет ар тараптан колдоого көрсөтөөрүн даяр экендигин билдирип, жыйынтыгында тиешелүү мамлекеттик органдарга бул компания дуушар болгон маселелерди өз убагында чечүүгө көмөктөшүү боюнча бир катар чечимдерди кабыл алды.
Аларда айыл чарба продукцияларын чийки зат түрүндө гана эмес, кайра иштетүү аркылуу көбүрөөк өндүрө алса, каймактардын экономикасын өнүктүрүүгө чоң өбөлгө түзүлөт. Элдин кирешеси дагы жогорулайт. Мындай пикирин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев Ысык Ата районундагы өсүмдүк майын өндүрүүчү Альфа заводунун ачылышында билдирди. Бул ишкана заманбап жогорку технологиялар менен жабдылган. Учурда завод айына 3000 тоннага чейинки затты кайра иштетип, жогорку сапаттагы продукцияны ички жана тышкы рынокто туруктуу жеткирүүнү камсыздайт. Агро өнөр жай комплексин мамлекеттик колдоо программасынын алкагында ишкананын кубаттуулугун дагы жогорулатып, жакынкы келечекте жаңы жумуш орундарын түзүү пландалууда. Ушул завод келечекте эң алдыңкы заводдордон болсун. Элге, мамлекетке дегенimiz biz bu azık-түлүк коопсуздук камсыздоо деген bir багыты бул өсүмдүктөр май боюнча камсыздоо. Ошондо бүгүнкү завод ушул азык-түлүк коопсуздук камсыздоо боюнча бизге мамлекетке мындай жардам берүү болууда. Экинчи жагынан азык-түлүк жагынан камсыз кылуу боюнча чоң салымды төлөйбүз. Аларда Бишкек шаарындагы номер 1 шаардык клиникалык ооруканада кезектеги Эламан мамлекеттик дарыканасы ачылганы маалым болду. Салтанаттуу аземге саламаттык сактоо министри Аламкадыр Бейшеналиев катышты. Ушуну менен өлкө боюнча жалпысынан дары-дармек сатуучу мамлекеттик дарыкананын саны 95ке жетти. Дарыканаларда турмуштук маанилүү дары-дармектердин тизмесине кирген 2500дөй дары-дармек бар. Калк аларды жеке дарыканаларга караганда 10-15% арзан сатып ала алат. Ошондой эле милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун жеңилдетилген рецепттери менен дары-дармектер Эламан дарыканалары аркылуу рецептте жана бет аптын оорусуна жараша 50%дан 100%га чейин арзандатуу менен элге сатылат. Азыркы кезде бизде планыбызда 20дагы Эламан аптекасынын бүт бар даярданып атат. Эмки биздин пландарыбыз ушул больницалардын ичинде болуп аткан, больницанын сыртында уже куруп атабыз. Мынакей Жалал Абадта ачылды, Ошто ачылды, Бишкекте ачылды. Круглосуточный иштей турган Эламан аптекаларын ачып атабыз. Кийинкисинде болсо ошол чоң мындай муктаждык болуп аткан базарларда же болбосо элдер жашап аткан жерге дагы биз Эламан аптекасын ачабыз. Биздин негизи максатыбыз ушу калкыбызды, элибизди экономика жактан эң арзан баага ушу дары-дармектер менен камсыз кылууда. Негизи биз 30тан ашык чет мамлекетте, Кыргызстанда фарм компания, дистрибьютор, ишкана, дары чыгарган ишканалар менен иштешебиз. Ошол жерден оптовый баа менен дарыларды алып, бияка аптекадан, дарыканалардан сатууга ошентип иштеп келатабыз да. Башка кабарлардан жыл башынан бери дээрлик 58 000 айдоочу унаасын камсыздандырды. Мындай маалыматты мамлекеттик камсыздандыруу уюму таратты. Ага ылайык өлкө аймагы боюнча 57 786 айдоочу автоунааларына жарандык жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруу полисин алган. Анын 22 000ге жакыны Бишкек шаарына, ал эми 12 000ге жакыны Ош шаарына туура келет. Камсыздандыруу полиси боюнча 40 жаранга жалпысынан 3 800 000 сомго жакын каражат бөлүнүп берилди. Улуттук кинематография кеңеши болуп өттү. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жана кино тармагынын бир катар өкүлдөрү катышышты. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов кино тармагына түзүлүп жаткан шарттар тууралуу айтып, бөлүнгөн каражатты акыркы жылдары эселеп көбөйгөнүн белгиледи. Тармакка заманбап акыркы үлгүдөгү техникалар алынып келинген. Ошондой эле учурда Түркия, Кытай, Италия сымал кино тармагынын дөш өлкөлөрү менен бир катар макулдашуулар бар. Бир топ тасмалар, сериалдар тартылат. Кийинки жылы Кыргызстанда кино жумалыгы өткөрүлүп, ага дүйнөнүн кино тармагынын кесипкөйлөрү, жылдыздары чакырылат. Негизги максат бир убактагы кыргыз кереметин кайрадан жандантып, кыргыз киносун дүйнөгө даңазалоо. Белгилей кетсек, 2 жыл мурда президент Садыр Жапаров улуттук киноиндустрияны өнүктүрүү жана колдоо боюнча атайын жарлыкка кол койгон. Башында ошол 21-22 жылдары кино тарабына 30 миллион сом гана каралып, ошонун чегинде биз иш алып барып келгенбиз. Анын ичинде айлык маселелер да бар болчу. Көп нерселердин баарын ошону батырып, мындай өлбө жанын өлбө болуп келгенбиз. Азыр мамлекет башчысы Садыр Нуркожоевич
тапшырмасы менен, Акбүз Жүмүш тапшырмасы сиздердин берген багыт менен биз атайын иштеп чыгып, Каржы министрлиги менен иштеп чыгып, быйылкы жылга 900 миллион сомдон ашуун каражат берип жатат. Андан тышкары да каралган каражат 140 миллиондой каралат. Ошондо 1 миллиард 40 миллиондой акчага көтөрүлдү. Улуттук кинематографиянын алдында турган максат жана милдет бул албетте азыркы биздин элибиздин жашоосун чагылдыруу, мамлекеттүүлүгүбүздү бекемдөө жана жаш муундарды тарбиялоо. Мындан сырткары албетте биз эгемендүү мамлекет катары дүйнө жүзүнө Кыргызстан, кыргыз эли, байыркы тарыхыбыз, кайталангыс маданиятыбыз, өзүбүздүн жүзүбүз, образыбыз, ой жүгүртүүбүз, менталитетибиз важнейшее из искусств деген биздин кино. Албетте биздин өтө чоң мурасыбыз бар, кыргыз керемети. Кечки сааттарга алынган кабарлардын топтомун мына ушулар болду. Алдыда улуттук 1 каналдын берүүлөрүн түз эфирде сөздөн ишке көрсөтүүсүнүн орус тилдеги чыгарылышы улантат. Аны кесиптешим Мирбек Молдакунов алып барат. Кесиптеш, кеп кезеги сизде. Бүгүн кайсы темада талкуулайсыз? Добрый день, Тутан. Сегодня заложили капсулу под строительство нового здания родильного дома. Подробности далее. Не переключайтесь.